Эки жума мурун Атамбаевдин КСДП фракциясы менен жолугушуу учурунда депутат Эльвира Сурабалдиева өпкө-өпкөсүнө батпай, шолоктоп ыйлаганы боюнча маалымат тараган. Эмне үчүн ыйлады экен деп элдер бирине бири суроо берип жатышкан кызыгып. Жакында Эльвира өзүнүн Facebook баракчасына кээ бир маалыматтарды төгүндөмүш болуп тастыктап берди. Көрсө чын эле Атамбаев ага жакында Бакиевтердин заманы кайра кайтып келет. Сенин атаңды өлтүргөндөрүн унутуп калдыңбы дегенине ыйлап, "Вы нам угрожаете" дептир. Ананчы так ошол Атамбаевдин мурунку жан сакчысы Эркин Мамбеталиев ошол кездеги депутат Жыргалбек Сурабалдиевди атып салды деген айып менен камалганын кантип унутабыз? Аны биз унутсак дагы, Эльвира унутпаса керек. Мамбеталиевди түрмөдөн бошоткан Атамбаевдин сөзүн анан кантип түшүнсөк болот? Депутат Сурабалдиева туура эле түшүндү. Атамбаев чын эле коркутуп жатат. Булак Жаңыл Ордо.